Таластагы Манас Ордо комплекси өлкөдөгү эң көрүнүктүү заманбап жайга айланат. Бул максатта азыр курулуш иштери кызуу жүрүп, 1 миллиард сомго жакын каражат жумшалууда. Долбоор президенттин тапшырмасынын негизинде облусту өнүктүрүү стратегиясынын алкагында ишке ашырылууда. Комплекстин аймагына учур талабына зарыл болгон заманбап конок үйлөр, эс алуучу жайлар жана башка объектилер курулат. Мейманкана пайда болот 40 кишиге, жаңы административный корпус пайда болот, жаңы төлөөкана. Билесиңер да, бул Манас Ордодо жылына 3000ден кем эмес кой союлат экен да, төлөөгө, зияратка, анан ошого сыртка чыгарылып, бойня, кухнялары менен атайын төлөөкана курулат. Потом галерея болот, бутиктер болот, улуттук сувенирлерди сатып алганга, башка нерселерди алганга атайын шарттар түзүлөт. Анан ичинде конференц холл курулат, 1,5 миң квадрат метрге 5 VIP коттедждер курулат. Реконструкциянын алкагында комплекстин кире беришинен баштап кароол чокууга чейин жаңаланат. Аянты да кеңейтилет. Облус башчысы Эрмат Жумаевдин айтымында комплексте бардык шарттар камтылат. Музей да кеңейтилип, санариптештирилет жана ат оюндар үчүн да ылайыктуу жай жасалат. Баягы полдон баштаган потолокко чейин бүт экран болот да. 300 квадрат метр киргенде адам ошол жерде Манас атабыздын тарыхы менен 3 мүнөттөн 5 мүнөткө чейин тааныша алгандай бир шарт түзүп беребиз. Бир анимация түрүндө кылып жакшы болуп жасалат. Анан банкетный зал болот. 5000 кишилик трибуна курулат. Ал жерде атайын улак ойногонго жаңы немелери менен, шарттары менен, полялары менен бүт дайындап беребиз, Кудай буйрса. Комплекстин курулуш иштери республикалык бюджеттин эсебинен жүргүзүлүүдө. Азыркы тапта жалпы 100дөн ашык жумушчу иштеп жатат. Курулуш ар бир объектиде кызууланууда. Долбоор боюнча бул жерде Конгресс холл салынат. Конгресс холлдун размери 50ге 27. Бүгүнкү күндө катлаван жер казуу иштери бүттү. Биз тараптан техника, курулуш материалдары баары жетиштүү. Мына бетон иштери бүтсө, Кудай буйрса кирпич коюу иштери башталат да. Таластыктардын баары жатка билген Манас Ордо комплекси соңку 30 жыл ичинде ири масштабдагы мындай реконструкциядан биринчи жолу өтүүдө. Облустун сунушун колдоп берген өлкө жетекчилигине жергиликтүү манасчылар өзгөчө кубанычта. Чоң бир өзгөрүү болгону турат. Кыргыз эли абдан чоң үмүт менен күткөн Кыргыз улуттук Манас Ордо комплекси дагы бир жаңырып, Манас атабыздын бир улуу руху козголуп, Кыргыз элине бир оомат келгени турат деп айтсам болот. Долбоор боюнча мындагы курулушту 2026 жылдын июль айынын этегинде бүтүрүү пландалууда. Белгилей кетсек, комплекс Манас эпосунун 1000 жылдыгына карата 1995 жылы негизделген. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.